Semiz аялдарды жаман көргөн эркектерге эскертүүм, алар мээримдүү, алар махабаттуу, алар өтө бай болот, ички жан дүйнөсү ак болот, а. Анан мен бир нерсеге таң калам да, ал сemiz, ал арык, ал бой кичине, ал негир деп сиздин айтышкан якыңыз бар. Ал кандай жашашты өзү билет. Каалаганын жесин, каалаганын анын кабырга сиз кошулуп түшүп албайсыз го, туурабы? Ал жоопкерчилик, ал мойнундагы милдеттенмелер ал өзүгө байланыштуу. Кантип жашашты ал өзү билет да, кыскасы. Ал билесизби, ал өзгөчө адам. 150 кило болуп, 2 айда кайра эле 80 килога түшүп ала турган адам да ал. Ал сиз ал суу ичсең дагы семире турган. Алар кантип жеп, кантип семириш, кантип арыкташ керек бүт бардыгын билет да алар. Кандай жесек курсакка май чогулат, кандай жесек бутка май чогулат, кандай жесек көкүрөккө май чогулат, аларды жакшы билет. Алар диетологияны тытып койгон адамдар да. Айтайын дегеним эмне? Мен байкайм ушу адамдарды. Жылына кышта каалагандай семирет, себеби потому что могу формалар семиздикти билдирбейт. А эрте жазда кайра эле арыктап алат. Диетаны кармап туруп. Ошондой экен, бирөөнүн жашоосу менен не ишибиз бар? Не ишибиз бар? Алардын күнөөсүн мойнубузга алып не кылабыз? Туурабы? Алардан көрө биз көбүрөөк күнөө алып, биз жакыныраак болуп калбайлы баягыдакай жердерге, а?